биздин студиябыздан орун алган сонун бир конокторубуз менен дагы тааныштырууга шашылалы. Аларды тааныштыра кетсем, бул агайдын наамдарын айтпай тааныштыра кетсек, композитор, кыргыз музыканын атасы десек дагы жаңылышпайбыз. Курмангазы Азыкбаев агай жана дагы Кыргыз Республикасынын жана Түркмөнстандын эмгек сиңирген артисти, мугалим Нурайым Азыкбаев өзүңүздө канакта. Куш келипсиз кутмандыгыңыздар менен. Арыбаңыздар. Кандайсыз агай? Жакшы, Кудай шүгүр. Кудайга ыраазычылык, элибизге ыраазычылык, ата тегибизге ыраазычылык, анан өзүбүздүн мекенибизди сүйүшүбүз керек. Ар дайым ошо жана багыттан адашпайлык, жашоодо чалыкпайлык, туураны күтө билелик, жакынды сүйө билелик. Багыбыз болсун жемиштүү, күнүбүз болсун жеңиштүү дейлик. Эң сонун. Агай айтып калдыңыз, багыттан адашпайлы деп. Багыттан адашпаш үчүн адамдан эмне керек? Багыттан адашпаш үчүн түпкү өзүбүзгө, тамырыбызга, тегибизге барыш керек. Тамырдан келаткан билимди алсак, анан салтыбызды, наркыбызды, населибизди, үрп-адатыбызды, макал лакаптарыбызды, ата-бабанын изине түшкөндө биз адашпайбыз да, ошо ата-бабадан келаткан билимди жана акыл насааттарды алып турсак, ошо түзөлөбүз. Ошон үчүн атадан улуу болуш керек. Жана Атиланын аты биздин атабыз. Ал аты уул болгон, анын Атила деп, кийинчерээк экинчи аты болгон атылып турган ок болгон деп. Ошон үчүн өзүбүздүн тамырыбызда дегенди санжыра эмес, тарыхты да кошо билиш керек да. Бурмалабаган тарыхты билсең, мен киммин деген суроону өзүңүзгө берсеңиз, анан жолубуздун багыты, анан нугу, анан келечек сапарыбызды биле баштайбыз. Эң сонун жооп болду. Негизи агайды сүйлөтүп эле отура бергим келет. Анан Нурайым эжеке, негизи эле мына жакында эле көз жардыңыз, кичинекейиңиз чоңоюп атабы. Кандай ысым ыйгардыңыздар? Кандай ысым бердиңиздер? Буюрса ушул жаратканымдын каалоосу менен бул дүйнөгө Айбике деген жашынакай кыз жаралды. Чоң рахмат. Өсүп атабыз, 2,5 ай болдук буюрса. Ошол бардык жакка жетишип атабыз. Баланы да карап, мектепке да жетишип, силерге да келип, кечинде жакшылыктарда да кызматта болуп, үй бүлөгө дагы дегендей. Анан чыгармачылык жолдо. Негизи бала жаралганда өзүнүн рызкысы менен жаралат да. Анан кандайдыр бир эне, мен мурунда жаш кезимде таң калчумун да, көп балалуу апаларды көргөндө ушунча кыйналып төрөп, анан кайра эле эмнеге төрөй бересиздер депчи. Көрсө бул башка сезим экен. Экинчи жолу ирет эне болгондон кийин ошондо эми сезе билдим да, деп бекеринен жаратканым аял затты эне кылып жаратпаптыр. Ошол касиетти берип койгону бекер эмес экен да. Анан ушул кызым жаралгандан кийин өзүнчө бир кандайдыр бир чоң дем күч берип, мотивация болуп, көп нерсеге башкача сонун жакшы маанай менен карай баштайт экенсиң. Дайым эртең менен көзүн ачып ушундай жакшы маанайда ойгонот, күлүп, мага бир өзүнчө бир үндөрдү чыгарганда, өзүнчө бир сонун дем күч да. Айтсаңыз, бардык эле мамлекеттик баягы иш-чаралар болсо, сиз жүрөсүз, жана сиздин уул кыздарыңыз жүрөт. Көпчүлүктүн суроосу экен, баягы мамлекеттик иш-чараларда баягы Азыкбаевдин үй-бүлөсү депчи, сиз буга кандай жооп кайтарат элеңиз? Эми ар бир кесиптин касапчысы болот. Ошонун майын сызгыра, уйгактай болуп артынан чуркап, ошо кесиптен бир аттуу баштуу болоюн, ошо кесибимди жакшы алайын деп, анан сүйгөн кесибиң болсо сен бактылуусуң да. Ошол себептен ошо кесипке көңүл буруп, анан ошол өзүң кесибиңди тапкан үчүн бул Кудайга миң мертебе ыраазы болуш керек дагы. Анан ошол кесипти жакшы майын сызгыргандан кийин балдарың дагы ошол исти басса, анда бул жакшы экен дагы. Анан 108 мамлекеттин тилинде кызмырдайт. Бул бали деш керек да. Себеп деген ошо мен кыдырган 120 мамлекеттеги репертуарларын баарын угуп, ошолордун жанакы аткаруучу ар кандай ыңгайсыз жерлери бар да, ошонун баарын аткарып атып, ошол менен келди. Анан үй бүлөбүз бүт баары музыкант болгондон кийин бири-бирибизди түздөп турабыз. Жубайым болсо тил жагынан күчтүү, чоң философ, парапсихолог. Бул жана кыргыздын жолунда, кыргыздын изинде, анан ошол бул сөзү бу жери мындай болот, тигиндей болот деп баарыбызга түшүндүрүп берип турат. Бири-бирибизди толуктап турабыз да. Анан ошол себептен
кыргыздын аспабы дүйнөлүк классиканы, джазды болобу, кайсы тармакты болсо ошону ала кетсең, окуп, чокуп, ошонун түпкү тамырына чейин алып жүргөндөн кийин, анан башка коом менен аралашкандан кийин, бир эле Кыргызстандын коому эмес, дүйнө жүзүндөгү коомдор менен анан аң сезимиң өсөткөн, аң сезимден бийик турган туюмуң өсөткөн. Анан астыга койгон келечекти билесиң дагы, кандай максатты, кандай муратты коюп атасың астыга. Ошого багыттап туруп, ошону жакшылап багып туруп, анан жанакы күчтүүнүн күчтүүсү болгонго аракет кылыш керек. Жөн эле эптеп тирүү, бирок өлүк болбой жашаш керек да. Ошон үчүн ар дайым айтам да, жанакы мен айтып атпайм, багыттан адашпайын, багыттан танбайын деп. Ошо баалуулукту армайын, басканым таза болсун, сөзүм ак болсун, мээнетим күч болсун, жемишим таттуу болсун, казынам толо болсун, камкордук элге болсун, касиеттүү болуп турсун, жашоом бермет болсун деп. Ар дайым өзүңөн башташың керек. Биринчи өзүбүздөн баштамайынча кадам чилтелбейсиң. Ошон үчүн илим, билим ар дайым керек. 90 жашка чыксаң да ошону менен өтүшүң керек. Себептен Кудайды сүйгөнүң бул. Ошон үчүн жаратылыштын, табияттын сырын билип, жаныбардын тилин билип, бүт гармонияда болгондон кийин сен Кудайды сүйөсүң. Ар бирөөнө ыраазычылыкты билдириш керек дагы. Сар сананы бакпай, ак сананы бакканыңыз жакшы болот. Туптуура айтасыз. Негизи эле мынакей ушул чыгармачылык чөйрө тууралуу сөз кылгым келип турат. Жогоруда эле улук айтып кетти, ордендери батпай калган депчи. Анан ордендерди алыш үчүн албетте чыгармачылыкта өйдө ылдый болот, баардыгына чыдап жашаш керек, чыдап иштеш керек. Анан жаныңда жүрүп сырыңды билип, анан дагы бул тоскондор дагы саткандар да аябай көп болгон. Сизде дагы бул нерсе болсо керек. Көз карашыңыз кандай? Эмне себептен ушул нерсе пайда болот? Муну Атайын Кудай Таала берет. Себептен сыноо, анан себеп да кылып берет. Ошол дуалдан өтө аласыңбы нары? Ошо кыйынчылыкты өтө аласыңбы деп. Ошо кыйынчылыкты жеңген сайын дагы бир дуал болот, дагы бир дуал болот. Ошентип турмуш өзү ошон үчүн кара ак менен турат да. Ин яйын деп бекеринен эмес. Ошон үчүн мустак, ысык, катуу, жумшак ар дайым ушул болот да. Ошон үчүн ошону билип, анан ошонун ичине кирип, ошо душман менен дагы мамиле түзүп, ошо менен алуу берүүсү дагы чогуу болот. Антмейинче турмуштун кызыгы жок да. Ар дайым ошо согуш. Ошон үчүн өмүр бою бул турмушта жанагы жакшы, жаман экөө эгистей болуп ээрчишип жүрөт. Бирок ошонун да тилин таба билиш керек дагы. Бирок биринчи мен айтып кеткендей башында айтпадымбы? Кудайды сүйүш керек. Кудайды сүйгөндөн кийин коомду, ошо коом жана биз тиленип атканда ошо элим бай болсо экен, элим токчулукта, молчулукта болсо экен, эл ичинде мен болоюн деп айтыш керек да. Анан эгоист болуп эле өзүм деп атпай, болбойт андай. Ошон үчүн биз коомдон чыкканбыз, элден чыкканбыз, элдин кичүүсү элдин ичинде болуп турсак, журулушуп, анда жолуң дагы болот, шыдыр болот, жолдошуң кыдыр болот дегендей болуп, анан манас атабыз коргойт, жалгоочубуз болот турат да ар дайым. Музыка деп калдык, анан баягы музыка бул адам баласынын акыл ой бөлүгүнүн бир бөлүгү деп калат да. Анан деги эле ушу канча аспапта ойлайсыз? Анан Нурайым эже сиз дагы канча аспапта ойной аласыз? Негизи кичинекей мен ушу атамды көрүп, аспапты көп аспаптарды аркалаган үчүн ошол туура чөйрөдө деп ойлойм, музыкалык туура чөйрөдө аралашып калган үчүн мүмкүн менин кызыгуум болгон да. Анан өзүмдүн негизи алгачкы кесибим бул скрипкада. Мукаш Абдраев атында Атай музыкалык мектепке атам киргизген, ошо скрипкада ойносун деп өзү кыялданчу экен да. Андан кийин эле улуттук аспаптарга аябай кызыгуум, өзүмдүн кызыгуум башталды. Себеби башка жанымда окуган кыздар дагы ар башка аспаптарда ойнойт. Ошолорду көрүп мен да ойноюнчу деп эле мындай азмасы үйрөнүп алчумун чалабычык. Анан бара-бара чоңойгон сайын дагы башка нерселерге кызыгып баштадым да. Себеби адам баласы өзү бир нерседен тажайт, туурабы? Биз деле чыгармачыл болуп, кечке музыка боло бергенден да тажайбыз да. Мисалы, ошо музыканы аткаргандан тажап кетиш мүмкүн. Анан туруп мугалим болсоң, өзүңдү сабак берип атып, өзүңдүн кемчилигиңди байкайсың да. Ошондой болуп кетет. Кээ бирде болсо такыр эле башка бир кесип менен аралашып, кызыгып, анан өзүңө жаңы бир демгүч аласың. Мындай турбайбы деп. Ошондой эле мен дагы мүмкүн башка. Бирок канча деп мен санай албайм. Өзүм кызыксам алып бат эле өздөштүрүп алам. Мен бул кошумча айтып кетейин, себеп деген аспап ойногон киши бул гармонияны жакшы билет. Гармонияны түшүнүп, ошол гармония менен импровизация дейт. Бирок бул төкмө дейт. Ар бир аспап төкмө болгон.
комузда төкмө башка темасын ойнойт, калганын төгүп салат, жан каяка ээргисе ошол жакта ээрчип кетет да. Ошон үчүн аспап билген киши өйдөрөөк турат ырчыга караганда. Муну ачык эле бетке айтам, кедейлер жаман көрөт. Себептен алар жөн эле караоке сыяктуу урдап коет, дээринде бар, бирок ошо бул аспапка келгенде бул өзүнчө тозок да. Андан ошондон ойноп күнүнкүсүн гаммадан ойноп, пьесадан ойноп, дүйнөлүк классиканы ойноп, өзүң кыргыздын тетиги архаикалык, этнографиялык түпкү тамырындагы салттуу музыкалар касып чыккандан кийин сен өзүң толо баштайсың. Ардакат айым толоюн, ардактуу адам болоюн дейт. Анан жөн эле жашап өтпөй, тирүү бирок өлүктөр толтуруп алып атпайбы, бетке айткан зары жок. Бирок антпей өзүңө койгондо дагы анан жакшыга жанаш, жамандан адаш деген ошол. Күчтүү киши менен дос болуп, ошонун жакшы нерселерин өзүңө тутуп алып, себептен бүт акыл насааттардын баардын даанышман, акылман, улутмандын баардын эл казынасында ошолордон аласың да, окун. Анан жок мен эле мен деген бул ооруга алып келет. Эгоист бирөөнү көрө албай, койгулачы ушулар тигиндей деген өзүнү жутканы. Биздин чөйрөдө. Биздин чөйрөдө. Бирок ага көңүл бурбай, астыга кадам шилтей бериш керек, астын карап кете бериш керек, бирок Кудайды эстеш керек. Кудайдын мыйзамын дагы билиш керек. Биздин кыргыздын өзүбүздүн менталитетибиздеги эң ыйык турган бул салт менен наркыбыз, населибиз. Ошо ата-бабалардын келген жакшы макаллактарын окусаң көзүңөн жаш чыгат. Сүйүнөсүң, мен кыргыз болгонума сүйүнөм дейсиң да. Кыргыздын канча аспабы бар? Болгону 80 аспабы бар экен да. Дүйнөдө андай аспап жок. Манастын ичине кирип жуурулсаң, эмне деген шундук жатат? Булда маданият, жүрүм турушу, ыйманы, боорукерлиги, кечиримдүүлүгү, ырайымдуулугу баарын камтыганда. Анан кыргыз болбогондугу мен өзүм боюм кичинекей болсо дагы башка өлкөдөгү улуттар көргөн сайын Курмангазы келатат деп жалтанат. Эмнеге жалтанат? Себептен өзүңдүн кесибиң менен күчтүүсүң. Ошон үчүн мен коркпой, үрпөй басалам дагы, мен Манас атанын урпактарым дейм сизге. Ошон үчүн 54 аспапта ойнойм. Аспаптар дагы эле төрөлүп атат. Мына жанакы 40 кылдын бир тууганы 40 элек бар. Бул ошондон таралган арфалар болгон. Жаа аспаптар өзүнчө. Чууген деген, мына ала келдим эле, чууген деген сөз бул оркестр деген сөз. Кыргызча которо албай атпайбы? Оркестрде кантип которо? Бул чууген. Чуугенин бир тууганы 7 ген, 7 генин бир тууганы 9 ген. Анын өзүнүн нумерологиясы бар. Учение нумерология бул наукада целый. Аны канча кылы болот, канча кыл менен сүйлөшөт деп анын өзүнүн баяны болот. Жөн эле келе бербейт. Ошон үчүн аян болмоюнча баян болбойт. Баардыгытен төп келишип туруш керек. Төрт тарабын кыбыла дегендей баардыгытен ушундай болуп туруш керек. Сөзсүз түрдө мынакей сиздин өзүңүздүн кесибиңизди ушунчалык сүйгөнүңүздөн бул суроону дагы бербей койгум келген жок. Мынакей азыркы учурда өзүңүз да байкасаңыз керек, оттой жанып кайра күлгө айланып кеткен дагы чыгармачылыкка аралашкан жаштарыбыз абдан көп. Бир-эки чыгарма чыгарып эле андан кийин жоголуп кетип атышат да. Буларга көз карашыңыз кандай? Фундаменти жок. Тамды курганда фундаменти жок эле куят, убактылуу жылдыз болот, андан кийин өчөт. А түпкү өзөгүн, тамырын өзүн таанымайынча кыргыз деген атын, мен кыргызмын, мен киммин деген суроону өзүнөн башташ керек. Анан кадам шилтеш керек да. Ансыз болбойт. Биз бир эле мен деле жүрө берчүмүн. Ой, мен музыкантмын, антигиде көрсө көп нерсени билет экенсиз. Кучабызга бардык тармакты алыш керек экен. Илим, билим экөө жетелешип жүрөт. А жөн эле жүрө бербейт. Ошону алгандан кийин анан аң сезим өсөт да. Эң жогорку бизде акыл дүйнөбүз, сезим дүйнөбүз, жан дүйнөбүз, анан керемет дүйнөбүз. Керемет дүйнө бул аурабыз. Анан бирок ошо сезимдеги азыркы ыкма усулдуктарды туура эмес кылып атпайбы? Нота менен берип койду дагы, нота менен жаттап койду, анан болду. А нотаны алып койсоң ойной албайм дейт. Андай эмес, кыргыздыкы деген канына сиңирген, жан дүйнөсүнө, туюмуна бүт баардык төп келгенден кийин уктап атканда берсең деле комузда ошол күйүн ойноп кете берет. Себеп деген уже канында бар да. Анан бул нумерология дегеним, бул жанакы ломан ритмический рисунок деп коет. Санай албайт оңой менен. Бул таза кыргыз болуш үчүн ошо түпкү ата-бабаларыбыздын тилин билип, ошо мен кыргызмын деп баалап жүргөн гана ошого жетет. Эң сонун жооп болду, негизи эле. Эң сонун жооп болду. Мына музыка жөнүндө сөз кылдык, ал колуңуздагы эмне аспап? Бул колумдагы кичинекей эле балдардын оюнчугу ышкырык дейт. Бизде ышкырык, зуулдак, чуулдак деп коет да. Булардын баары унутуп калды да. Мен негизи чабандыктан баштаган, биринчи кесибим чабан болчу. Ошо сакмалга апарчу, аргачакка апарчу, ошо аталардын тарбиясы, энелердин тарбияласы жакшы болгон экен. Себеп деген, бул балада ысык сууга көнсүн, бышпайт деп. Жана бекеринен балконский деп атпайбы, монтип карап койду. Тоону карап кандай керемет дейт. А кереметке камкордук көрдү, ошолор менен журулушту билбейт да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Табияттын сырын билип, жаныбардын тилин билген дейт. Эмне үчүн арбашуу бар болчу. Ошон үчүн жанакы гүлдүн, мышыктын, чымчыктын азбукасын тапкандан кийин мен сүйүндүм. Бул өзүнчө эле телепатия экен да.
телепатия булар дагы бата беришет. Муну айтып атсаң даярданбаган киши айтат, окуйгун бул Чыңгоргонго кетиш керек деп. Андай эмес. Өзүңдү таанып биле баштаганда анан мамилени түзөсүң да, сен өзүң менен дагы, аны өзүңдөн башка Кудай менен дагы болуш керек да. Бардык тармактан, бирок адабиятты тынбай окуш керек. Өзүң тарыхыңды билмейинче каяктан мына Шумердеги 72 тилди таап чыккандан кийин сүйүнүп атасың. Бул аспаптардын бекеринен оймо чиймесин койбоптур. Оймо чиймелер туш кийисте, түндүктө, калпакта койгон эмелер баардыгы аспаптарда турат да. Муну жөн эле жазган жок. А жана ооз комузду эмне себептен сеп катар берчү? Эч ким билбейт да. Кыргыздын жытын кетирбей, ошол колорит сенде сакталсын деп, аял башка жака турмушка чыкса да ошонун үнү менен чыкырып ошол менен эметчү да. Бүт аспаптар жөн келген эмес. Бүт себеп менен келет. Ошо чалынып жыгылсаң дагы сага предупреждение берип атат. Абайлагын тигиндей деп. Бардык нерсеси ушул. Ошон үчүн өзүбүздөн баштаганда эртең менен эле турганда эле Кудайга ыраазычылык кылыш керек. Ошо кутту берип атканга ыраазымын. Рызкыны берип атканга ыраазымын. Кут белектериңе берип аткан, жашоону берип атканга ыраазымын. Жагымдуу нурларың көп болсун деш керек. Сөз түрдөн аке айтканыңызга кошулабыз. Ар бир аткан таңды биз жаңы барак деп билишибиз керек. Ошол баракты таза жанагы тунук кылып толтурууга. Анан колуңуздагы аспапты жөн койбой эле дагы кыскача болсо дагы сизден бир ушул аспаптын музыкасын да. Бололу. Бул кыскасы. Бул йоганын системасы. Туура дыхание болгон сайын сага пандемия жолукпайт. Ойду тазалаш керек да биринчи. Оюң таза болуш керек. Жаман нерсени ойлонбо, ошол программа өзүнө келет. Койгон максат. Ошон үчүн мен жакшыны себем, жарыкты себем, мен жакшы киши болом деп ар дайым ошо Кудайга ыраазычылыкты берип, сүйүүгө толгон киши болуп атам, мага сүйүүгө, өзөгүмө сүйүүнү арнадым деп турсаң, анда киши оңоло баштайт. Ошон үчүн жанакы эфириңе рас болуп мен көбүрөөк сүйлөп атпаймынбы? Биздин мектепте ушул балдарга сабак беребиз. Мына айтып берчи ошол мектеп жөнүндө. Мурдагыда да келип сиздерге жакшы сиз билесиз, берип кетип элем интервью. Азыр дагы биз ушу мектебибизге кабыл алып атабыз. Кичинекей жарнама кылып айтып кетейин. Мектебибизге ырдаганга жөндөмдүү, аспапка жөндөмдүү, негизи өнөрлүү бардык балдарды кабыл алып атабыз. Кош келиңиздер, келиңиздер. Мен, атам сабак беребиз ушул жерде. Энисай тобу. Нурайым Азыкбаевадан соң бир чыгармага күбө бололу.
Эспанын өнөрү. Сиздерге чоң рахмат. Нурайым Азыкбаева жана Курмангазы Азыкбаев бүгүнүздө конокто болду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы да болсо ийгилик, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.